5 октябрь мугалимдердин эл аралык күнү. Дүйнөнүн 100дөн ашык өлкөсүндө ушул күндөрү мугалимдердин кесиптик майрагын белгиленүүдө. Бул күндүн урматына жыл сайын биздин өлкөдө да ар кандай расмий салтанаттар өтүп, коомдо агартуучулук милдет аткарган мугалимдерди эстеп, куттуктап калмайбыз бар. Быйыл да 4 октябрда расмий жыйындар өтүп, бир катар мугалимдер сыйланды. Агартуучулар ар кандай жакшы каалоо тилектерди укту. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогдордун эмгек шартын жакшыртууга бардык аракеттерди көрүп жатат деп белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков мугалимдер күнүнө арналган куттуктоосунда. Негизги максатыбыз ар бир адам үчүн өз дараметин ачууга көмөктөшкөн, практикада колдонууга багытталган, дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө ыңгайлашкан азыркы суроо талапка жооп берген сапаттуу билим алууга мүмкүндүк түзүү. Биз билимдүү, демилгелүү жана өнүгүүгө умтулган муунду өстүрүүгө умтулабыз. Мындай ийгиликтерге жетүүдө тарбиячынын, мугалимдин, бардык деңгээлдеги кесиптик окуу жайларынын окутуучуларынын эмгеги зор. Жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүк, өз кесибин сүйүү жана өлкө жана келечек муун алдында жоопкерчиликти сезе билүү эң зарыл сапаттар. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогдордун эмгек шарттарын жакшыртууга бардык аракеттерди көрүп жатат деген өлкө башчысы мугалимдерге талыкпаган эмгеги үчүн ыраазылык билдирип, чың ден соолук, бакыт таалай жана зор ийгиликтерди каалады. 4 октябрда мугалимдер күнүнө арналып Бишкекте өткөн салтанатта өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев да билим берүү кызматкерлерин куттуктады. Кыргыз Республикасынын президенти, жогорку кеңеш, өкмөт билим берүү системасына деги эле мугалимдерге өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Жакында эле сиздер менен мугалимдердин август кеңешмесинде жолугуп, билим берүү системасындагы көйгөйлөр жана жетишкендиктер жөнүндө, өзгөчө мугалимдердин өзүнүн социалдык маселелери жөнүндө абдан чоң сөз кылдык. Башкысы жарандын билим берүү болушуна түрткү берген адам бул мугалим. Мугалимдер билимдин кенчи, бардык жакшы турмуштун ачкычы сиздерсиздер деп билебиз. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан сиздерге бүгүнкү ыйык күн, мугалимдердин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Расмий маалыматтар боюнча республиканын билим берүү тармагында өлкө калкынын 9%га жакыны эмгектенет. Жалпысынан өлкө мектептеринде 80 миңге жакын мугалим иштейт. Албетте, өлкөнүн кыймылдаткыч күчү мугалимдер десек болот. Мугалимдерибиз сапаттуу болгондо гана сапаттуу билим бере алабыз. Мугалимдер жалгыз гана окуучуларга билим, тарбия бербестен жалпы улуттун, мамлекеттин келечегин түптөгөн вазифаны аткарат. Бизде азыр мугалимдерге байланышкан жагдай жакшы эмес экенин баарыбыз эле көрүп билип турабыз. Канткенде абал жакшырат, мугалимдерди даярдоо саясатын кантип реформалаш керек? Деги эле сапаттуу мугалим, сапаттуу билим берүү дегенге канткенде жетебиз? Бул суроолорду билим берүү тармагын изилдеп жүргөн эксперт Бакыт Абдуллаевга жолдодук. Бакыт мырза, мына ушул күндөрү мугалимдердин кесиптик майрамы, мугалимдер күнү белгиленип жатат. Демейде биз мугалимдерди ушул күндөрү майрамдарда бир шайлоо учурунда гана эстеп, ошол бир куттук сөздөрүн айтып калган болобуз. Анан деги эле иш жүзүндө качан мугалимди кадырлап, барктап, сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө ошентип барктап, баалап калган учурга канткенде жетишибиз керек? Биринчиден мугалимдердин ошо баркташ үчүн алардын статусун жогорулаткан факторлорду мындай жакшыртыш керек. Мугалимдин статусу дегенди эмне деп түшүнүш үчүн бул биринчи айлыгы, алган маянасы, башка кесиптерге салыштыруусу. Мисалы, жаштар мугалимдикти кандай деңгээлде тандап атат? Алардын кепилдиктери, социалдык кепилдиктери, аларды турак жай менен камсыздап атабызбы, же болбосо башка жеңилдиктер барбы? Ошол сыяктуу факторлорду алардын иштөөсүнө мындай мотивация кылган факторлорду жакшыртканда аларды барктайбыз да. Мисалы, дагы бир эме бар, азыркы күндөгү мугалимдин статусун аныктаган бир фактор бул ата-энелердин балдарын, окуучулар балдарын мугалимдикке үндөп-үндөбөгөндүгү менен аныктап койсок болот да. Ошол эле биздин аткаминерлер, депутаттар болсун, ошолордун арасынан кимиси баласын же кызын мугалим бол деп үндөйт. Азыркы шарттарда. Эгер ошол шарттарды биздин аткаминерлер эгер эме кыла алса, даярдай ала турган болсо, шартты түзүп бере ала турган болсо, ошондо баркталган болот да, менин көз карашымда. Бул эми келип келүү акча маселесине, бюджетке келип такылат да бул маселелер.
бюджетке такалат, бирок андан тышкары мисалы башка өлкөлөрдүн үлгүсүн ала турмасак, андан тышкары да башка акчалай эмес факторлор да бар да. Аларды же болбосо акчасы азыраак, мисалы мотивациясы. Азыркы күндө 77 миңдей мамлекеттик мектептерде 77 миңдей мугалим иштеп атса, эми айлыктары ошол 10-13 миң арасы болуп атса, ошого деле канааттанып иштеп атат да. Демек, башка бир эме катары алардын мотивациясын, ишмердүүлүгүн жакшырта турган факторлор бар. Алар эмне? Алар кесипкөйлүгүн, квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди алып барыш керек да. Класстардагы мисалы окуучулардын саны, мисалы бир класста 20-24 болсо, идеал болот да. Ал эми шаардагы мектептерде 50-ге чейин, 60-ка чейин окуучу болуп кеткен учурлар бар да. Ошолордун санын азайтканда деле мындай мугалим ишмердүүлүгүнө жакшы да. Же болбосо текшерүүчү органдар. Кайсы жерге барбаңыз, райондук билим берүү башкармалыгынан же болбосо шаардык билим берүү башкармалыгынан комиссия келет дегенде мугалимдер баары мындай айтканда титиреп калышат да. Ушул сыяктуу текшерүүчү органдарды дагы азайтышыбыз керек. Алган айлыгы 10 миңге жетпеген айлык, бирок аларды мындай талап кылганыбыз андан көп да. Өлкөдөгү ошо билим сапаты мугалимдердин деңгээлине, сапатына түздөн-түз байланыштуу эмеспи? Анан ошол мугалимдерди даярдоо сапатын, мугалимдерди даярдоо саясатындагы бир кескин реформалар керек да ошол тармакта. Ооба, билим берүүдө биринчи компоненттеринен окуучу болсун, окуу куралдары болсун, мугалим болсун, биринчи кезекте мугалимдер, сапаттуу мугалим болсо, сапаттуу билим алуунун кепилдиги да. Эгер технология бар, компьютерлар бар, имаратыңыз сонун, андан кийин мугалимиңиз аны колдонушту билбей аткан болсо, анда эч мындай сапаттуу деле билим ала албайбыз. Азыркы күндө көрүп деле жүрөбүз. Жакшы имарат бар, жакшы ремонттон өткөн, проектор бар, компьютер бар, бирок интернетти да куллаган. Бирок аны колдонушту билбеген мугалимдер бар да. Айыл жергесине барганда мен өз көзүм менен көрүп, ушул биринчи кезекте мугалимдердин квалификациясын көтөрүү, ага улай андан дагы биринчи эмеде алгач мугалимдер мындай жаңы муунду мугалимдерди даярдоо да. Аларды кантебиз? Биринчи баягы башка өлкөлөр, ошо Сингапур, Корея, Финляндия өлкөлөрү бизге окшогон мындай табигый ресурстар аз. Жери да чакан. Алардын бирден бир байлыгы адамдык ресурс. Адамдык ресурсундагы мындай тарбиялай турган, аларды өстүрө турган эме мугалимдер. Мугалимдикке ошол статусун жогорулатышкан, бардык шарттар түзүп беришкен. Андан кийин мугалимдикке тандаган абитуриенттерди кылдаттык менен тандашат да. Ошо Сингапурда мисалы быйыл кирген педагогика факультетине тапшырган окуучу 4 жылдан кийин бакалавр, анан магистратураны бүтүргөндөн кийин кайсы мектепке барат тургандан бери белгилүү да. Ошончолук кылдаттуу эме кылып койшун, баягы бири-бирине байланыштырып койшкан да. Финляндияда мисалы 20 миң абитуриент педагогика тапшырса, ошодон 2 миң гана кабыл алышат. Конкуренция ушунчалык күчтүү, бирок ошого жараша да аларды ошол мугалимге барып өмүр бою ошол кесипте иштей тургандай шарттар түзүп коюшкан. Бизде азыр мисалы үчүн сапатка көп деле көңүл бурулбай, ошо барына шүгүр деп баягы мугалим жетпей жатат, анан аз айлыкка иштеп жатат, ушунусуна шүгүр дегендей эле мамиле болуп калды да. Ооба, ошондой сандан эми сапатка өтүшүбүз керек. Сапатты азыркы учурда мындай бир 10 жыл мурдакы бир изилдөөдө бир мугалимдикти атай тандагандардын болгон азыркы учурдагы иштеп аткан мугалимдердин болгон 12% гана мугалимдикти атайын тандашыптыр. Мугалим болом деп, Мугалим болом деп. Мугалим болуу деген эмне? Бир эле ОРТ балл эмес да. Жалпы республикалык тесттен тышкары мугалимдикти сүйүү, ошол кесипти мындай калуу, андан кийин коммуникация, ошол сыяктуу компетенция бар керек.
мисалы Финляндияда аларды бир эле ошол тесттен тышкары дагы 4-5 фактор менен критерий менен тандашат, анан кабыл алышат да. А бизде болсо бир ОРТ менен кабыл алабыз, бирок ОРТда деле жарытпайт да, себеби мугалимдикке тапшырган, педагогика тапшырган абитуриенттердин, кабыл алынган студенттердин орточо баллы 124 балл. 2017 жылычы. Ал жылы 2017 жылы ОРТнын орточо баллы жалпы абитуриент 119 балл болчу. Ошондой эле мисалы башка кесиптерге салыштыруу деп айтып кетпедикпи? Медициналык факультеттерге тапшыргандардын орточо баллы 181 балл да. Техникалык билимдерге бөлүмдөргө тапшыргандардыкы 160 балл. Азыр мындай айтканда ошол 10 жыл мурдакы изилдөөдө эмне үчүн мугалимдикти тандадың дегенде ошо 12% атайын тандадым, мен каалап тандадым деген, бир 30-34% ОРТ балым туура келип калган үчүн деген, дагы 37-39%, 40%га жакыны айыл жергесинде башка иш мүмкүнчүлүгү жок жумуш. Мисалы турмушка чыксаң, эми айылда бир эле мектепте иш жумуш бар, ошого педагогика тапшырып кой дегендер да. Чоң гана жогорку билим алыш керек болду деген сыяктуу дейм. Ошол сыяктуу мүмкүнчүлүк ошол жакта, бирок алардын канчалык мугалимдин компетенциясына туура келгендиги өзүнчө чоң бир маселе да. А биз эгер сапаттуу билим бергибиз келсе, ошо мугалимдикти атай каалаган, каалоосу болгон адамдарды биринчи тартышыбыз керек. Дымактуу. Ошого шыктандырыш керек мугалимдик кесипке. Бир шыктандырыш керек, адамдын өзүнөн дагы болуш керек да. Мисалы, адамдын ички факторлору бар, анан сырткы факторлору бар. Биз мамлекет катары сырткы факторлорун даярдап беришибиз мүмкүн. Бирок адамдын өзүнүн ичинде каалоосу болбосо, мугалим болом деп ölse, ал адамдан жакшы мугалим болбойт да. Бакыт мырза, мына жаңы окуу жылы башталышы менен ушул билим берүү тармагындагы айрыкча мектептердеги бир катар проблемалар калкып чыкты. Мисалы үчүн ошо контейнер мектептин чуусу менен министр алмашып кетти. Эми ошол министр алмашуусу менен абал өзгөрүп жатабы бул тармакта? Өзгөрүүсү кыйын. Чындыгында. Себеби бир эле министр чече албайт экенин бүгүнгө чейин көрдүк. Министрге канча аракет кылса да өкмөт башчы болсун, биздин өлкөдө президент эмео боюнча киришмейинче бул ишке ашпайт да. Билим берүү тармагын өзгөртүү ошол жалаң министрге эмес, ошол жалпы системага көз каранды десек болот ошондо? Жалпы системага, мамлекеттик саясатты өзгөртүү керек. Мына мисалы башка кесиптер менен салыштыруу дегенде, күч органдарында иштегендердин жашаган үйлөрдүн минген машиналарын салыштырыңыз, көрүңүз. Анан мугалимдердикин. Кимиси кандай машина болсом, кандай үйдө жашап атканын эле уже көрүнөт да. Алар конкретно айтып турган болсок, күч органдарында иштегендердин соцфонду төлөнбөйт, соцфонд төлөшпөйт. Киреше салыгынан бошотулган. А мугалимдер 7.000 алабы, 10.000 алабы, алардын соцфондго төлөйт, киреше салыгын төлөйт. Ушул сыяктуу эмелерди өзгөртүү керек да. Ошондо мугалимдикке мисалы жалпы башка өлкөлөрдүн мисалында айтып кете турган болсок, стандарт катары өлкөдөгү орточо айлыктан 30% жогору кармап туруш керек да. Мугалимдердин айлыгын. Ошондо мисалы айылдан чыккан энтузиаст жаштар мугалимдиктен эмеге экономика бөлүмдөрүнө же болбосо юридика факультеттерине тапшыргандан көрө педагогиканы тандашы мүмкүн да. Ошентип баягы дымактуу жигердүү жаштарды педагогикага тарта алышы мүмкүн. А тарткандан кийин кандай кылыш керек? Тарткандан кийин мисалы педагогика факультеттеринде окугандарга биринчи компетенция катары англисче. Англисче билип бүтүрүш керек. Бүтүргөндө мамлекеттик мектепте иштебесе дагы жеке менчик мектептерде айлыгы жогору, же болбосо эл аралык мектептерде, же болбосо чет өлкөгө чыкканда дагы мындай атаандашчыл бир жараныбыз пайда болуп калат да. Мына Филиппин өлкөсү англисче билген мугалимдер менен экспорт кылат. А биздики эми кандай болуп атат? Биздики кара жумушчу жиберип калатабыз да көпчүлүгүндөчү. Аларды кармаштырып англисче билиш керек, англисчени үйрөнүш керек. Экинчиси, аларды мисалы биринчи, экинчи курста педагогика факультетин окуп дагы 3-4 курста башка бөлүмдөргө кетип калышат да, мындай тың чыкмалары. Аларды кармаш үчүн алардын стипендиясын кармаш керек, көтөрүш керек.
мисалы биринчи экинчи курста макул 1-2 миңден кылса 3-4тө уже 3 миң сом 4 миң сомдон аларды кармап калыш керек да, стипендия берип. А бүткөндөн кийин алар мисалы англисче билгендерине азыркы айлыктан жем жаңы муун деп койду. Англисче билген мугалимдерге, англисче сабак өтө алган мугалимдерге 5 миң сомдон кошумча айлык кошсок, алар мектепке тартылышы мүмкүн да. Рахмат сизге. Биздин убактыбыз элекке каршы аякталып калды. Ишиңизге ийгилик. Атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн алкыш айтабыз. Сиздерге да рахмат.